Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Орусиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматына көрсөтүлдү. Тийиштүү документтер парламенттин эл аралык мамилелер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине жөнөтүлдү. Ал кийинки жумада каралат. Гүлнара Клара Самат 2015-жылы Ата Мекен партиясынын 17-тизмеси менен парламенттик шайлоого катышып, 2018-жылы Жогорку кеңештеги Аида Салянованын ордуна депутат болуп келген. Самат Гүлнара Клара деген табышмактуу аты дароо аныкталып, ал 2007-жылдан 2008-жылга чейин БШКны жетектеп, Максим Бакиев коркутту деп өлкөдөн чыгып кеткен Клара Кабилова экени ачыкталган. Я, Кабилова Клара Саматовна, действующий председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики, официально заявляю, что в период предвыборной кампании депутатов местной Кенеши Республики я подверглась со стороны сына президента Кыргызской Республики Максима Бакиева вопиющему давлению и оскорблению в нецензурной форме. Бул боюнча убагында башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, бирок Кабилова кайрылган жок деген негиз менен кайра жаап койгон. Бир канча жыл Орусияда жашап, ысымын Гүлнара Клара Самат деп өзгөрткөн. Ал парламентке депутат болуп келгенде Карек коомдук бирикмеси Кабилованын кош жарандуулугу болушу мүмкүн деп БШКга кайрылып, тактоону өтүнгөн. Ошол эле учурда Ата Мекенде аны тизмеден чыгаруу боюнча арызы менен БШКга кайрылган. Натыйжада жарандуулугу текшерилип, андан соң БШК мандат тапшырган. Гүлнара Клара Саматтын өмүр баянына токтолсок, конфликтология, саясий процесстер жана технология адистиги боюнча жогорку билимдин ээси. 2005-2006 жылдары Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде кеңешчи болуп иштеген. 2006 жылы президент Курманбек Бакиевдин маалымат катчысы. 2006 жылдын октябрынан 2007 жылдын сентябрь айына чейин президентке караштуу эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору. 2007-2008 жылдын сентябрына чейин БШКнын төрайымы болгон. Эл тандоосунан ишенимдүү өтүп турган Ата Мекенди кулатып, айтылуу Ак Жол партиясын парламентке алып келген шайлоону өткөргөн. Бирок кийин Максим Бакиев кысым көрсөтүп жатат деп өлкөдөн чыгып кеткен. Кыргызстанга 2009 жылдын май айында кайтып келип, Жаныш Бакиевдин Шота Руставели көчөсү 2Б дарегиндеги офисинде президенттик шайлоо боюнча активдүү иштеген. Орусиядагы Кыргыз биримдиги уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири. 2010 жылдагы инкылаптан кийин биз өнүгүү үчүн деген эч кимдин эсинде калбаган саясий партия түзгөн. Гүлнара Клара Самат парламентке депутат болуп келгенден кийин Жогорку кеңештин трибунасынан кайсы бир маселени көтөрүп, же мыйзам долбоорун сунуштаганына күбө болгон жокпуз. Ал 2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынын 8-тизмеси менен катышкан. 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун үгүт маалында Биримдик партиясын жетектеп барган Марат Аманкуловдун Кыргызстандын эгемендигине шек келтирип сүйлөгөн видеосу тараган. Бул видеону Аманкулов 2019 жылы Кыргызстан менен Орусиянын Эри Шаркак жылын өнүктүрүү маалындагы Москвадагы иш-чарада тартылганын, анын сөзү бурмаланганын айткан. Бирок Жогорку кеңештин расмий сайтында бул жолугушуу 2019 жылы эмес, 2020 жылдын февраль айында өткөнү тууралуу маалымат турат. Кызыгы бул жолугушууда Гүлнара Клара Самат да болгон. Бул айым Орусияга ыктаган Аманкулов эле эмес, экс-элчем. Орусияга кошулуу тууралуу дагы бир чуулгандоо себепкери Райымкул Аттокуров менен да тыгыз өнөктөштүк алакасы бар. Oso.kg сайтынан Самат Гүлнара Клара деп издесең бир да маалымат жок. Бирок мурдагаты Клара Кабилова деген ысым менен бир нече компанияга ээлик кылары көрүнүп турат. Турак жай курган Роскыргызстрой ЖЧКсы 2007 жылы түзүлүп, аны Клара Кабилова жетектейт. Адилет министрлигинин берген маалыматында компанияны Кабиловадан сырткарыдагы 5 адам биргелешип негиздеген. Алардын арасында кыргызстандык белгилүү куруучу маркум Ян Фишер, орусиялык ишкерлер Вячеслав Евдокимов, Евгений Горковский, Григорий Погосян жана мурдагы элчи Райымкул Аттокуров да бар. Компания курулуш иштерине багытталган, бирок анын кийинки кездердеги ишмердиги жана казынага төккөн салыктары тууралуу маалымат жок. Мындан сырткары 2006 жылы Клара Кабилова менен Райымкул Аттокуров экөө биргелешип түзгөн Арк Плюс ЖЧКсы бар. Фирма рынокты жана коомдук пикирди изилдөө менен алектенери көрсөтүлгөн. Фирманын ээлени көрсөтүлбөгөндүктөн казынага төккөн төлөмдөрү тууралуу маалымат жок.
2007-жылы түзүлгөн Баязит Фарм жоопкерчилиги чектелген коомуна да Кабилованын аты негиздөөчүлөрүнүн бири катары көрсөтүлгөн. Аталган уюм фармацевтикалык продукцияны адистештирилген дүкөндөргө сатуу менен алектенет. Компаниянын төккөн салыктары тууралуу маалымат эч жерде жок. Жогорудагы компаниялар Адилет министрлигинин базасында активдүү статуста турат. Жоюлган же кайра каттоодон өткөн эмес. Гүлнара Кларасамат бир нече компанияга ээлик кылганы менен бул тармактагы кирешесин ачыктаган эмес. Анын 2018-жылдагы декларациясында тапкан кирешеси 378.994 сом деп жазылган. Ал эми чыгымдары, турак жайы, башка баалуу мүлктөрүн көрсөткөн эмес. Ошондой эле жакындарынын кирешеси, чыгашасы туурасында да маалымат жок. Жогорку кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамдын 72-беренесинде депутаттын ишин башка мамлекеттик же муниципалдык кызмат менен айкалыштыра албайт. Жеке ишкердик менен алектениши, коммерциялык уюмдун жетекчи органынын же байкоочулар кеңешинин курамына кирүүгө тыюу салат. Ушул берененин 3-бөлүгүндө каралган учурлардан тышкары Жогорку кеңештин депутаттын депутаттык ишин башка мамлекеттик же муниципалдык кызмат менен айкалыштыра албайт. Жеке ишкердик менен алектениши, коммерциялык уюмдун жетекчи органынын же байкоочулар кеңешинин курамына кириши мүмкүн эмес.